Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdü, urayımdü Allah'tın ismi menен başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз eline, момун мусулман bir туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан bir туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу bir туугандарым, келиңиздер ынтымак болойлу, bir болойлу, бөлүнбөйлү депчи. Мына бүгүнкү болуп аткан кырдаал боюнча өзүңүздөр билесиздер, Тажикстанда границасында ушундай тажиктер солдаттарын алып келип атат, военный техникаларын ташып атат, аяка кылып атат, бияка кылып атат деп, мунун себебин мен өзүмчө ойлоп калдым да, мен өзүм жеке оюм. Мунун айынан, ушулардын айынан кимдин айынан болуп атат билесиздер, урматтуу туугандар? Булар жанагы эмпочниктердин айынан болуп атат. Жана эмпочниктер эме кылбадыбы? Жана Украинага менен Россия бири-бирине мындай Россия Украинага кол салбадыбы? Анан Украинаны колдоп чыгып албадыбы бул эмпочниктерчи? Бул Кудайдан деле коркпойт экен буларчы. Эгер Кудай сактасын го, бирок ушундай кылып туруп эмпочниктер ушинтип бийликти да укпаган болсо, мына биз элден курулган жогорку элдик көзөмөл бар. Буларды биз жайына койбосок болбой калды буларчы. Булар ушул Баткенде болуп аткан нерселер дагы ушул эмпочниктерди күнөөлүү деп мен айта алам да. Булар себеби жөн отурбайт экен да, булар көчүктөрү кытышып турабы, баягы 5 кол тең эмес дейт го, бирок 5 колду теңесе болот. 5 колду теңесе мынандай болуп калат да, булар мынандай кылып отуруш керек болуп атат да буларчы. Буларга түшүнбөйсүң да, булар менен кандай түшүнөсүң буларга? Ар кимди колдой берет экен буларчы. Баягы тукумдан кыр издеп дегендейчи. Буларга бир мындай катуу бир чара колдонушубуз керек да. Мына бийлик кой мындай буларды кичине аяп турат. Мына элден түзүлгөн жогорку элдик көзөмөл, буларды биз кууп эле чыгыш керек болуп калды да. Булар бизге тынччылык бербей, ушу Кыргызстанды ham эптеп Тажикстан менен урушту жүргүзгү келет да буларгачы. Буларга бийлик деле кереги жок экен, буларга тынччылыктын деле кереги жок буларгачы. Каякта жүрсөң эле гейлерди деле колдоп аткан, бирөөлөрдү деле колдоп аткан, баягы адилеттүү камалып калгандарды деле колдоп чыга берет экен буларга. Буларга тегиз экен да, булар ошол нерсе буларга жагабы, таң каласың урматтуу bir туугандарым. Ошон үчүн келиңиздер ушуларды эмпочниктерге Кыргыз элим жалпы бир чогуу турайлы дагы буларды жазасын бериш керек болуп калды. Өкмөткө салып бербей эле биз эл жазалаш керек болуп калды булардычы. А так булар биздин ушу түгүбүзгө ушу эмпочниктер жете турган болуп калды. Эртерээк булардын түгүнө биз жетели, урматтуу Кыргыз элим. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.